Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2024-жылы Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына өлкө атынан чыга турган дзюдо, бокс, сууда сүзүү жана жеңил атлетика боюнча курама командалардын мүчөлөрү жана машыктыруучулар менен жолугушту. Жолугушууда УКМК төрагасы алдыда олимпиада оюндарына катышуучу спортчуларга ийгиликтерди каалап, кыргыз спортчулары өлкө намысын коргой тургандыгына жана мекенине байгелүү орундарды алып келерине ишенимин билдирди. Андан тышкары 2024-жылкы жайкы олимпиада оюндарына катышуучу улуттук курама командаларга мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатканын айтты. Аны менен катар жалпы өлкөнүн бардык аймактарында заманбап спорт инфраструктурасын өнүктүрүү жана жаңы спорттук объектилерди куруу маанилүү экенин белгиледи. Вы действительно совершили очень большое дело. Сиздер абдан чоң нерсеге жетиштиңиздер. Өлкө үчүн кыйынчылыктарга карабай лицензия утуп алуунун өзү менен эрдик көрсөтө алдыңыздар. Башкача айтканда, силердин жолдомоңор өзүңөр үчүн гана эмес, же силердин гана эмес, мамлекеттин жолдомосу болуп саналат. Тагыраак айтканда, силер мамлекеттин намысын коргоп барасыңар, мамлекеттин желегин желбиретип намысын коргойсуңар. Мындай ар кимдин эле колунан келе бербейт, же ар кимге бериле бербейт. Бирок бүгүн силерге ушундай мүмкүнчүлүк берилип жатат. Ушул учурда мен силер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздерди дагы бир жолу куттуктайм жана ийгиликтерди каалайм. Жеңиш менен кайтып келүү силердин колуңардан келерине ишенем. Албетте биз силер үчүн тынчсызданабыз жана колдойбуз. Силердин олимпиадага катышууңардын өзү эле бизге чоң мүмкүнчүлүк жана өлкөнүн спорт тармагынын өнүгүшүнө кошкон салымыңар катары бааланат. У вас все получится. Мы, конечно, за вас будем переживать. Жолугушуу ачык диалог менен уланып, спортчулар тарабынан айтылган бардык суроолор тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан изилденип, мындан аркы иштеринде да эске алынары айтылды. Андан соң УКМК төрагасы спортчуларга материалдык колдоо иретинде акчалай сыйлыктарды жана белектерди тапшырды. Хочу, безусловно, поблагодарить. Чексиз ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени бул биз үчүн өзгөчө машыгуу учурларында, жалпы бизге ар тараптуу муктаждык болуп жаткан учурда көрсөтүлүп жаткан колдоо болуп саналат. Бизге ишенип, ийгилик каалап жаткан өкмөткө, мамлекетке жана элге дагы бир жолу ыраазычылык. И народу за то, что верит в нас. Хотелось бы выразить словами благодарность сегодняшний. Камчыбек Кыдыршаевич бизге убакыт бөлүп жакшы сөздөрдү айтканы үчүн ыраазычылык билдирем. Бул сөздөр биздин спортчуларга жакшы таасирин тийгизет деп ишенем. Биз лицензия алуу үчүн баарын жасадык. Бул олимпиада ийгиликтүү өтөт деп ишенем. Анткени спортчулардын бардыгы даяр жана алардын ар бири татыктуу олимпиада медалын жеңе алат. Мы сделали все для того, чтобы завоевать лицензию. Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык айтып кетмекчимин. Бизде аябай чоң колдоо көрсөткөнүнө. Эми биз буюрса ушул оюндарда өзүбүздүн болгон күчүбүздү көрсөтүп, кыргыздын рухун мындай бир чоң даражага чыгарабыз деген бир ой тилектер бар. Буюрса биздин желегибизди желбиретип, алтын медаль менен кайтабыз деген тилектешмин ошого. Белгилесек, быйыл 2024-жылы жайкы олимпиада оюндары Парижде өтөт. Ага Кыргызстандан бир нече спорттун түрү боюнча олимпиадалык оюнга жолдомо алган 16 спортчу катышмакчы. Нурзада Сыдыкова, Өмүрбек Мухтар уулу, регион Бишкек.